Урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Далабаевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, биз бүгүн бул жерде жөнөкөй бандит жөнүндө эмес, биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын, ушул парламенттин эки аппарат кызматкерин, ошол учурдагы ГУИндин жетекчисинин башын жуткан вор в законе жөнүндө сүйлөшүп атабыз бул жерде. Ошол вор законду чыгарып берип, бүгүн бийликтин бети көп алып отурган бийлик жөнүндө, бийликтин кадыры жөнүндө сүйлөшөлү деп чогулуп атабыз. Бардыгы чыгып кетти, азыр ал жерде отургандардын баары жооп берип атат. Ал эмне десе мыйзамдуу, бул эмне десе мыйзамдуу. Андай болсо түрмөдөгүнүн баарын чыгарып салгыла көчөгө мыйзамдуу деп. Сот 336 статьяны колдонуп туруп чыгарып атат. Ал жерде 3 пунктта жазылып атат. Ошол статьяда кылган кылмышынын оордугун караш керек деп. Биз баш кесер, кан ичер жөнүндө сүйлөшүп атсак, сот аны чыгарып жиберип атат. Бүгүн бул жерде отурган өкмөттүн мүчөлөрү, баш прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы бардыгы жапжакшынакай деп коюп отурасыңар. Бул жөнөкөй маселе эмес. Өмүр бою бир да кыргызга иштебеген мыйзам бир чечен ворго иштеди. Ооруган үчүн түрмөдөн чыгып кетти. 4 депутатка иштеген жок бул закон. Мына адилеттүүлүк менен адилетсиздиктин ортосунда канча адам калды. Ошол жөнүндө сүйлөшкөн чогулуп атабыз. Биз буну жөн эле болбогондо бир тоогурдаган же уюрдап келип камалган адамдай кылып кабыл алып атабыз. Жок, андай эмес. Кече Эрдогандын алдында Атамбаевдин шылдың болгону жөнүндө, шерменде болгону жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Турциядан бир президентти көкөлөтүп тосуп алсак, бул жагынан бир ворду көкөлөтүп дорожкага салып учуруп атабыз. Ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз.